Саламатсыздар ардактуу көрүүчүлөр, кайрадан сиздер менен күзгүдөгү мен долбоору. Ар бир адам бүтүндөй бир аалам деп айтылат. Демек, ал жакта оң дагы, терс дагы, пайдалуу дагы, анан сөзсүз зыян жагы болот эмеспи. Ар бир адамдын бастан турганы, сүйлөгөн сөзү, ой жүгүртүүсү, демек ошол ааламдын бир бөлүгү. Келиңиздер, бүгүнкү биздин долбоордун коногу эстрада ырчысы, белгилүү жылдыз Дайыр Исмадияров менен биргеликте анын жан дүйнөсүнө баш багабыз, анын ааламына баа беребиз. Дайыр, кош келипсиң. Кош келип калдык. Кубанычтабыз көргөнүбүзгө жаңы долбоордун алкагында. Өзгөчө силер чакырганда мындай кызыгуу менен келем да. Себептен да силер дайыма изденүү менен жаңы бир проекттерди ачасыңар да. Анан жанагындай башка журналисттер жаман деп айтпайм, но ошентсе дагы мындай аларга барсаң, банальный суроолорду берип, банальный интервью болуп калат. Силердики ар бир интервьюңар же бир башкача да, жаңы. Ошого келгениме мындай силер чакыргандачы жан деп келесиң да. Биз дагы мына ошол жаңычылдыкты эми сен менен чогуу жасап, сен дагы ошол деңгээлде бир сон нерселерди айтып берет деп чоң үмүттө турабыз. Даярсың да? Аракет кылам. Алгач акыркы жаңылыктар жөнүндө сүйлөшүп өтөлү. Чыгармачылыкта эмне жаңылык болуп атат? Көрүнбөй кетти. Акыркы жаңылык мына түзүлүшүм. Арыктаганың. Чоң жетишкендик. Чоң жетишкендик. Себептен пандемиядан баштап билинбей аябай эле семирип кеттим. Канча килограммга жеттиң? 95 жеттим. Жада калса жаткан матрасым ийреп кетти. 95 килограмм көтөрө албайбы? Анан арыктоо деген нерсе сезим неден улам келди? Өзүңдү көрүп, күзгүдөн көрүп. Жок, 95 килограммга жеткенге чейин көргөн жоксуң өзүңдү. Билинбейт экенсиң да. Билинбейт экен адамга. Анда мындай сурайын. Сен толуп кеткениңди кайдан билдиң? Бирөө айттыбы? Элдер уже мындай толуп кетипсиң дебей калышты. А бул башынан эле семизде деп калышты. То есть мен уже семиздердин катарында жашап калдым да. То есть семирип кетипсиң деген суроо вообще болбой калды да. Азыр эми элдерге башкача көрүнө баштадым да. Жакшы элесиң, бир жериң оорубай элеби депчи. Мен ушунчалык өзүм жеңил алып жүрөм. Азыр мисалы үчүн чармачылыкка жаңы баш отумен кирип баштадым. Жаңы чармаларды, жаңы түптөр тартып баштадым. Анын айта кетчүгүм, диетанын темасын бүтүрүп койсок, баягы көпчүлүк учурда жана азыр мода болуп атпайбы, ар түрдүү диетический бирдемкелерди ичип атышпайбы? Айтат элем, эч нерсе сиздерге жардам бербейт. Себептен да кофеси жана башка бирдемкелер эч жардам бербейт. Ичкендерди көрүп эле атпайбызбы? Менин эле туугандарымдын арасынан көбү ичет, толк жок. Анын өздөрүнө эми сырттан көрөсүң да, мен арыктап калдым деп. Барсаң ошол эле көлөм. Арыктаган эмес. Айтарым, просто тамагыңарды тыйгыла, всё. Айтор чыгармачылыкка баш багып, жаңы дем, жаңы күч, жаңы өң түс, жаңы салмак менен киришкен экенсиң. Буюрса жаңылыктар көп болот окшойт. Аябай көп, себептен быйылкы эле жылга көп чыгармаларды, дуэттерди пландап койгонбуз. Уже ырлар, аранжировкалар жазылып, дээрлик башталкы кадамдар башталды. Кече клип тартып бүттүк. Уже эртең экинчи клип тартылат. Соода сатык үчүн жаңы тиркеме издеп жаттыңыз беле? Анда биз сиздин кыялыңызды орындаттык. Selva бул уникалдуу сервис. Сиздин товар жана кызматыңызды бир баскыч менен таанып билишет. Эми соода сатык жүргүзүү алда канча оңой. Selva мобилдик тиркемесин жүктөңүз дагы. Жарнамаларды толугу менен акысыз жана чексиз жайгаштырыңыз. Бизнесиңизди алга жылдырууну азыртан баштаңыз. Чынында эле тиркеме сиз каалагандай болду. Selva кол алдыңда болгондо баары ыңгайлуу. Эми достор, биздин программабыздын өзөгүн түзгөн суроолорго өтөлү Дайыр. Ойлонуш керек болуп калат. Кээ бир суроолорду мен ишенип атам, сен мурда кийин деле ойлонуп көргөн эмес болушуң керек деп ойлоп атам да. Эми жооптор кандай болот экен, чогуу көрөлү. Дайыр, адам катары өзүңө жагасыңбы? Адам катары өзүңө. Ойлоном кээде. Жумуштарым кичине окшошпой калса, же болбосо ойлонуп анализ кылам да. Мен негизи кандай адам? Чында адам экенсиң, мүнөздөмө берчи өзүңө. Өзүмө мүнөздөмө берип, анан өзүм өтө жакын адамдарыма сурайм да. Мен жакшы адаммынбы депчи. Чында эле. Анан көпчүлүк учурда жакшы адам. Демек өзүңө жагасың адам катары. Адам катары өзүмө жагам. Себептен да көпчүлүк учурда бирөөгө жамандык кылбайм.
бирөөнүн арам ойлонбойм, бирөөнүн бир нерсесин урдап албайм. Түз жүрөм, сен мага тийбе, мен сага тийбейм. Сен мага жардам бердиң, мен сага экиси жардам бердим. Деп мындай бүт анализ кыласың, кандай адам экениңчи. Ушуну анализ кылган күндөр болду. Жакшы адам деп мен толук айта алам. Балким анча-мынча адамдарга начардырмын, бирок алар мени тааныбайт. Ошо сырттан көргөн адамдарга начардай көрүнүшүм мүмкүн. Ошо сырттагы адамдар билсе жакшы болмок деген өзүңдөгү 3 жакшы сапатыңды айта аласыңбы? Тактык. Тактык деген бул акча маселесинде, жумуш маселесинде аябай так. Ошо да аристтер убакытка так болчу маселе дейм да. Жок, анда деле так эле. Адамгерчиликтүүмүн, жөнөкөйм, андай сапаттар көп эле. Ар бир адам бир жашоодо кыйынчылык болгондон кийин анан ошондон бир сабак алып, сестенип калат да. Сени бир жаңы нерсеге үйрөткөн, сага эң чоң бир таасир берген кыйынчылык кайсы? Мына азыркы эле 1 жыл мурунку историям. Чоң суммадагы акчаны алдатып ийдим да. Канча? $100,000 ашык. Анан Кандай болду? бир тыйын кайтарып алган жок. Ушул окуяны кыска нуска мондай баштан аяк айтып берсең да. Эми буну баягы айтыштын кажети жок. Бирөө келип, монда сени байытып ийем, монда сени сетевой маркетинг. Сетевойдон да башкача жолу бар. Эми анын айтыштын кажети жок. Бирок айтайын дегеним, адамда напси деген бар экен да. Баары мындай бул нерсе баарына өзүм күнөөлүмүн, бирок ушул нерсе болбосо, мындай баягы акчам алдатып ушул нерсе болбосо, мен азыркыдай жашоого болгон көз карашым мындай болмок эмес да. Мен аябай өзгөрдүм. 1 ай үйдөн чыкпай депрессияга кирген убактым болду. Ошонун уламда семирип кеттим. Аябай мындай кыйынчылык тарттым да. Анан жашоо бүтүп калгандай сезилди. Себеби ушунча жыл аракет кылып, ушу менен тапкан дүйнөңдү жөн эле деп бирөөгө берип коюш кыйын экен да. Бирок ошондон кийинки дайыр, азыркы дайыр мага өлө жагып атат. Мурунку дайыр үйдө буюмдарга, тетиктерге, кийимдерге байланып болчу да. Азыр мен эч нерсе байлабайт эч жерге. Баары убактылуу экенин түшүнүп калдым. Баары убактылуу экен. Мен мисалы үчүн азыр бир жерден чемодан менен көчүп кете алам. Бир кичинекей чемодан менен. Мурда көчүш мен үчүн азап болчу. Качан көчөм, мынаны качан алып барам. То есть бир жерден экинчи жерге көчүү мен үчүн бул азап болчу да. Азыр мынтип мен любой шаарга, любой мамлекетке кете алам. Ошол нерсени, баягы сени кармап турган, сага таасир берген нерсени өзүңдүн оюңан, жүрөгүңөн, жан дүйнөңөн чыгарып салууга кандай жетиштиң? 1 жыл аркасынан куудум. Акыры үмүтүң үзүлгөн экен да. Жок, аркасынан куудум. Ал ушунда аферистер ушунда болот экен. Жаңы методдор менен дагалданга аракет кылат экен. Мына машинеңди бере кал, ушун менен акчаңды берсең, ушул акча менен чечип, сенин акчаңды чыгарып берем. Аферисттердин туу чокусу мындай. Аферисттердин эң аферистине попадать этип калган экен, прям уже алдап коюп, дагалдаган атышпай. Анын арасында эл адамы да барга ушу өкүндүрөт да. Менин курчоомдогу жакын бандай чармачылыкта мен жакын бир тууган деп жүргөн адам да бар экени өкүндүрөт да. Калпе мен бир тууганым деп коюп, бирок кылган кылыгы Кудайга жакпаган нерсе да. Бирок ал да бир күнү Кудайга тараза бумеранг деп коет. Өзүнө келбесе да балдарынан чыгат деп ойлойм да. Анан ошентип мен баарынан, мисалы үчүн, үмүттөнбөй калдым да. Жазда болот деди, күздө болот деди. Ар бир сезонд уже 4 сезон тең өттү. Эч нерсе болбоду. Мен үмүт менен жашап 1 жылым өткөрүп койдум да, жөн эле. Күтүү менен өттү жашоо. Бул күтүү менен жашоо бул өтө кыйын экен. То есть эме жок. Мындай. Туңгуюк. Келечек көрүнбөйт. Эмне кылам дальше? Тиги болсо анан кылам. Тиги берсе анан кылам. Ошого байлап койгонсуң өзүңдү толук, Өзүң эч нерсе кылбайсың. Анан Кудай буйрса азыр кайра бутума туруп сан болуп калды. Болсун. Эгерде бүгүнкү күн, Дайыр, сен өмүрүңдөгү акыркы күн дей турган болсо, эмне кылбаганыңа өкүнмөксүң?
Бул нерсе мындай суроолордон негизи качам, жооп бербегенге аракет кылам. Себеби мен жашоомдо ушу мен бүттү, мен жашоом бүттү деген окуялар көп болгон да. Мисалы, Россияда гастролдо баратып, аябай катуу авария болгонбуз. Ошол машина 5-6 жыл аңтарылганда адам ойлонот экен. Ушу мен жашоом бүттү. Мен неге жетиштим? Неге жетишпей калдым? Мыналарга көбүрөөк көңүл буруп койсом болмок. Мисалы үчүн азыр эстеген сайын мында көзүмө жаш айланып кетти да. Ошолорду эстейткесинде көп нерселер, мен кылбаган көп нерселер бар. Жетишпеген көп нерсе бар. Мисалы үчүн мен ойлойм, мен 5 мал намаз окугандыктан өз убагында окуйм деп. Бирок ошондой моменттечи жетишпей калдымбы деп аябай кыйналып кетет экенсиң. Мындай эми мисалы үчүн бир туугандарга болгон, ата энеге болгон, жакындарга болгон убактың тар экенине өкүнүп кетем. Дээрлик ошолордун көңүлүн ала албайм депчи. Жакшылап. Анан көп мындай окуялар көп да, анан ушун мындай эметкенде уже бүттү деп туруп жашоом бүттү да. Авария болду, уже көзүм ачпайм десең, көзүң ачып, 6 саның аман турса, баягы унутуп калатсың да дальше. Пендечилик кайра башталат. Кайра эле жана тиричилик уланып кетет дагы. Жанагы мгновение да, бир аз эле убакытта. Көз ирмем. Деп ойлонгон ойлоруңду унутуп каласың. Бирок эстегенде, мисалы үчүн, мен өзүмө мындай сыймыктуу деген нерсе, бул көбүрөөк ушул туугандарыма, апама, атам азыр көз өтүп кеткен, бирок ошо апама көбүрөөк көңүл бурам. Бүт нерсени жыйыштырып койсом дагы, апама, бир туугандарыма көбүрөөк көңүл бурам. Себеби мени ушул даражага жеткиргендер ушулар. Сенин бар байлыгың, таянганың, жашоодо адам болот го, бир өзүнө ыраазы болуп, бир купулу толуп калат го. Ошондой болуп, өзүңө ыраазы болуп, кимдир бирөөгө жакшылык кылып, ошондон алкыш алдың беле? Алкыш алган көп эле болгон, бирок өзүмө ыраазы болгонум азыраак да. Мен реализмди отпаймынбы? Мен пландайм да. Мисалы үчүн бир кишини, бир адамды же бир нерсени мындай кубандырам, мындай өзгөчө сону кубандырам деп, сюрпризби мындай дайындайм дейм. Анан ошо план менен жасап коем. Анан баратканда обязательно бир нерсеси окшошпой калат. Менин купулума толбой калат. Бирок жана сюрпризчи, ал адамга эбегейсиз зор бакыт алып келет. Бирок менин планымдагыдай болбой калат да. Мен өзүмдү ичимен, мына болгонду сонун депчи. Өзүң жей берет турбайсың. Бирок тиги адам алкышын айтат. Сен аркалап жаткан жумуш бул ырчылык, чыгармачылык туурабы? Бул нерсе сенин өзүңдүн тандооңбу же Кудай Тааламдын белеги катары кабыл аласыңбы? Тандоомго дейм. Себеби мындай да, Кудай мага талантты берди деп эле жата берсең, сен ашкан ырчы болбойсуң да. Популярдуу ырчы болбойсуң. Азыр даже ушул учурдан пайдаланып, экөөбүз билген ырчылардын аттарын айтпай эле коеюн, укмуш ырдашат, бирок популярдуулукка ээ эмес. Алар өздөрүнүн ушундай талантын көбүрөөк баалашат. Ой, мен таланттуумун да деп, керек болсо мага келсин дешсин. Ушундай текеберлик жашашат. Биз талантыбыз азыраак, бирок тытынабыз биз. Ошонун аркасы менен определенный бир эмеге жетебиз да. Мен укмуш популярдуумун деп айта албайм. Бирок аракетиме жараша азыркы тепкичтемин да. Дайыр Исмадияров кылган сахнада кайсы чыгармаңды өзүң билесиң? Бул бир чыгарма деп айта албайм. Көп айтат, кара көзүм деп айтат да. Мен да ошол нерсени айтайын деп аткам да. Себеби андай эмес да. Кара көзүмгө чейинки канча жылдык аракет да бар да. То есть кара көзүмдү чыгарып эле радио берсем алмак эмессиңер да. Ага чейин дайыр деп таанылып, көзгө илинип, ага чейинки чыгармаларым болуп, анан кара көзүм уже бул волейболдой элестем да.
ага чейинки чыгармалар көтөрүлүп берип кара көзүм чапкан. Ошо чапкан нерсе эсте калат. А калган көтөрүп бергендерди көп эстеп калбайт го. Футболдогудай эле. Калгандар Баары пас берет, бирөө гол киргизет. Гол киргизген адам эле эстеп калат. Ошол сыяктуу деп ойлойм да. Демек сен үчүн чыгармалардын баары бирдей. Ар бири себептен ар биринде ошончо уктабайсың, ар биринде ошончо менет кыласың. Ырчылык тандоом деп калдың. Ошо ырчы болушуңа эң чоң себеп болуп, түрткү болуп, мени ушул даражага жеткизди деп эмнени айта аласың? Билбейм, балким бирөөдөн көргөн чыгарсың же. Жок, бул кичинемден. Бул мечта, кыял. Демек балалык кыялы. Дайыр Исмадияровдун балалык кыялы орундалыптыр да демек. Менин балалык кыялым эмнегедир банда чисто ырчы деп элестетчү эмесмин. Мен негедир өзүм кыялданат элем, эл адамы. То есть актёрмун, өзүм деле билчү эмесмин. Эл адамы болчумун да. Эл менен иштейт болчумун. То есть алып баруучумбу, диджейминби, виджейминби, ырчымынбы, же болбосо, короче, эл адамы. Азыркы тапта мен ушул максатка жеттим десем болот. Актер да болуп көрдүм, теле алып баруучу да болуп көрдүм, диджей боло элекмин. Диджей да бир эки күн жанагындай радиолор чакырат го. Алып баруучу болгондо. Болдум десем да жаңылышпайм. Ырчы, то есть эл адамы. Ошол максатыма жеттим десем жаңылышпайм. Демек Дайыр Исмадияровдун балалык кыялы орундалыптыр да. Орундалды. Кудайга шүгүр экен да. Ошол сен аркалап көргөн ар кайсыл чыгармачылык чөйрөдөгү кесиптердин эң жүрөгүңө жакыны кайсы экенин түшүндүңбү? Ырчылык. Демек 10 жылдан кийин, 20 жылдан кийин да өзүңдү ырчы көрөсүң. Себеби ырдап жатканда өзгөчө жанагындай тойдо эмес, концерттин залдарда азыр көбүрөөк концерттер болбой калбадыбы? Мурда гастроль көп чыкчубуз го. Мен 10 жыл катары менен токтобой концертке гастролго чыгып. Көп чыкчу эмес. Мен 10 жыл үзбөй Кыргызстан түрө кыдырат элем. И вечно аншлаг болчу. Көп таң калчу. Дайырдык эмнеге дайыма аншлаг болду? 10 жыл катары мен аншлаг болду. Ошол гастролдордун өзгөчөлүгү эмнеде эле? Мен ошо өзгөчөлүгүм менин концертимде болчу. Себеби мен концертти сахнадан баштайт элем. Сахна жасалгалоодон баштайт элем. Өзүңүз билгендей, Бишкек менен Ошно чоң-чоң райондордо гана сахна жасалгалоо бар. Башка жерлерде сахна абсолютно жасалгалоо жок. Мен кайсы жерге барбайын, Россияга барамбы, чоң бир башка мамлекетке барамбы, атайын светтерди алып келчүмүн. Света музыка алып келчүмүн. Көрүп бериш үчүн. Сахнамды көрккө кетирип, мисалда сахнада башка бир аура жаратчумун да. Сахнадагы кийимим. То есть бир жыл кыдыргандан кийин экинчи жыл ошол костюм менен чыкчу эмесмин. Дагы жөнүкөй эле костюмшум эмес. Атайын башкача трансформер костюмдар тиктирчүмүн. Ар бир жерде өзгөрөт болчу костюмдар. Үзүп салам, чечип салам. То есть сахнада элдер мындай ошо тең жарымы жаштар школдо окуган окуучулар болсо, ошол тең жарым ырчылыкка умтулчу да. Негизи эле кичинекей кезинде баары ырчы болгусу келе берет го. Ошолорго какой-то бир дем берчүмүн да. Мен да ошондой болдум. Жалпы жолунан сахнада жүргөнүнө канча жыл болуп калды буюрса? 15 жылга жакындап калды. 15 жылда ушул чыгармачылыктын казанында кайнап жүрөсүң. Ырчы болом дегендерге, жаштарга кандай эң башкы кеңеш берет элең? Өзүңө ишенишиң керек экен. Мен 3 жыл жаңы чыгып келе жатканда мени ойлошот да, чыгып эле популярдуу болуп кетти деп. Ооба, популярдуу болдум, бирок акча түшкөн эмес да мага. Популярдуу болуп турасың, бирок акча таппайчумун мен 3 жыл. То есть шоу бизнес болчу эмес экенде. Шоусу бар, бизнеси жок. Шоу бар, мени элдин баары тааныйт. Өтө популярдуу, бирок акча тапчу эмеспиз да башында. Анын себеби эмнеде? Кийин продюсерлердин немесинде го дейм. Продюсер менен иштеш үчүн негедир. Анан ошол кезде бизге жетчү эмеспи акча, билбейм. Эмне кылып жанбакчы тапчу эмеспиз. Мен өзүм бизнесим бар болчу, ошон менен эле. Анан ойлойм да, азыркы жаш банда чыгып келаткандар мынтип ойлошот экен да. Көпчүлүк мага суроо берип калды. Чыгармачылыкка тыйын керек дейм да. Расход кылышың керек сен. Десем,
бул акчаны качан чыгарып алам дейт Кайратчы. Дароо. Мисалы 100 000 кетир дедим. Биринчи чармаларыңа 100 000 кетиресиң десем, буну качан чыгарып алам деген суроо болду. Ойлонуп калдым да. А менде андай ой болгон эмес да, качан кайра чыгарып алам. То есть инвестиция мен өзүмө инвестиция катары кылган эмесмин. То есть чармачылык бул силердин жана маркетология иштебейт. Жанагындай бизнес катары кабыл албаш керек. Чармачылык бул өтө назик нерсе да. Эгер бир нерсени туура кылбай калсаң, сен тайып кетесиң. Анан расчеттолуп акча үчүн кирсең дагы сен расчетың туура эмес чыгат. Акча өзү келет чармачылыкка. Өзү келгидей кылыш керек, Мисалы сен атка иштейсиң биринчи. Брендиңге иштейсиң, анан акча кайра сага. Акча сени кууп калат. Чыгармачылыкта Дайыр Исмадияров деген ат менен, же бренд деп айталы, бренд менен бир тапканда эң чоң сумма канча киреше тапкансың? 3 000 доллар. Бул Бир күндө. Концерттеги выступлениябы же рекламабы? Бул той. Закрытый той. 3 000, концерттер 2 000 бир күндө. А бирок чармачылыктын да бир сон жери бар. Аябай акча бат кетиресиң. Сен атыңа жараша жүрүшүң керек. Атыңа жараша кийинишиң керек. Ушул нерсенин бардыгы сырткы нерсе да, Дайырбай, элдин көзүндөгү нерсе да. Сен элдин адамысың да, түшүнөсүңбү? Ошол нерсе жана кайра сага, Дайыр, сенин жан дүйнөңө комфорт алып келбеген бир жагдай карама-каршылык болду беле? Жок, комфорт алып келет. Демек сен жашооң экен да бул, өзүң деле жашооң экен. Жыргайсың да, мисалы үчүн кара, түшүндүрүп берейин. Сен эл багып атат, А сен элдин алдында отчет беришиң керек. Сен күзгүсүң. Күзгү болуп жашашың керек. Эл сага карап кичине түзөнүш керек. Эл адам болгондон кийинчи. Анан сен барып жанагы кымбат баалуу кийим алсаң, кубаныч алып келет. Кымбат баалуу жерге барып эс алып келсең, кубаныч алып келет. А сен ошону элге көрсөтөсүң. Сиз да ушул максатка жетиңиз деп. Айта кетчү нерсе, ырчынын тилеги эң сонун тилек да. Биз ар дайым элде болсо экен, элде той болсо экен дейбиз да. Биз ошо элде той болуп, элде жакшылык болсун, ар бир үйдө жакшылык болсун, ошолорду биз кызмат кылалы деп, биздин тилегибиз жакшы да. Элде болсо, анан элдемиз оңой эле алып алабыз деп. Жок, алыш кыйын. Кодулар тамашаланды. Алыш кыйын, ушул жерде алыш кыйын. Себеп дегенде, ошол өткөрүп аткан адам дагы ошончо суммадагы акчаны жөн эле берип койбойт да. Эң жакшы көргөн ырчысына берет. Жыргалын айттык, сен таап аткан пайдаларды айттык, доллар мененчи. Көп көрүп аткан адамдар, мен ырчы болом дегендер, дагы да ошол нерсесин дагы да бир кадам ашыгыраак жасайт болуш керек да. Анан оң терс жактары болот го. Чыгармачылыктан көңүлүң калган учур болду беле? Чыгармачылыктан көңүлүм калган бул ушул жумушуңдан, өзүңдүн жумушуңда. Чыгармачыл адамдардан көңүл. Көпчүлүгүнүн. Мисалы. Бир мындай да, мисалы үчүн бизде чыгармачыл адамдар негедир мындай бир чындыкты жашыра беришет да. Жалпылап айтат, же айтпай коёт ушундай. Мындай да. Эл көзүнө бетиңе баары эле сонун адам көрүнөт, аркаңан шыбап, аркаңан сени кидать этпечи. Ошондой жагдай кандай эмнеден улам болду эле? Көп эле ситуация, эми ар бир ырчынын атын атабай эле коеюн. Жолсом мындай кереги деле жок бул нерсенчи. Бирок көп чыгармачыл адамдардан мындай көңүлүм калган да. Досторуңдун арасында чыгармачыл адамдар көппү же жөнөкөй? Жөнөкөйлөр көп. Демек чыгармачылык адамдар менен дос болгон болбойбу? Эми баары деп айта албайм. Өзүң кандай доссуң? Мен өзүм жакшы досмун. Чыгармачылыктан болобу, башка жактан болобу, өзүм жакшы досмун. Анан жана баягы адамдардан эми мындай улам сайын эле удар алды берип, мен азыр защитамын да. То есть сиз мага тийбең, мен сизге тийбейм. Эч кимге сырым айтпайм. Хоть чыгармачылыкта болобу, хоть башка жакта болобу. Определенный бир эмем бар. Зона. Ошонун ичине киргизбейм. Ага чейин сонун сүйлөшөм.
А бирок дальше 1000 жакшы сүйлөсөңүз дагы киргенге болбойт да. Себеби ошол зонага киргизип алып, аттын кылган күндөр көбүрөөк болду да. Жакшылык кылган адамдардын кайраса түкүрүп кеткен убактар көп болду. Именно чармачылык. Анан бирок азыр көрүп атсам, жашоо бумеранг да. Алар деле жакшылык көрүп кеткен жок да. Сырттан байкап турасың. Алар да башка адамдан ошол нерсени көрүп, анан еще сторис тартканда күйүп кетесиң да. Жакшылык кылсам, мынандай кылды, атын айтпай эле коеюн дегенде деп башына чыга бергим келет да. Себеби өзү ошону кылган. Дайыр, эгерде жашооңдо бир күнүңдү өткөн күндөрүңдүн бирөөсүн кайра башынан кайталап жаша десе, кайсы күндү тандамаксың? Жаштыгыма кайтмакмын го, атам тирүү кезинде. Себеби ошол күн азыр деле эсимде да. Эмнегедир 96-95 жылдар Кыргызстан үчүн, весь мир үчүн аябай кыйын жылдардан болду го. Жокчулук болуп калды го. Дефицит везде. Эми анда мен кичинекей болчумун, көп деле түшүнбөйт элем, бирок эмнегедир продукты деле аз болчу да ошол кездечи. Анан атам бизге, апам бар, атам бар, бир туугандарым баарыбыз чогубуз да, бир үйдөбүз. Анан жумуртка менен унду аралаштырып куруп берген да атам. Ошол дагы деле даам эсимден, эмне бул деп пияз аралаштырган, эми тапкан, кошкон да атамчы. Атам кээде ушундай бизге тамак кылып берчү. Ошол күнгө бармак. Ушунчалык тойгонбуз да биз. Бүт бир туугандар бирге, атам, апам баарыбыз чогуу бир үйдө. Ошол күнгө бармак. Ата-энеңдин алдында сен сыймыктанган, анан уялган нерсе барбы? Жакшысынан баштайлы, сыймыктангандан. Апаңдын алдында эмне үчүн сыймыктанасың? Антты айта албайм. Мен мисалы үчүн атам менен апаман дагы деле уялып берем. Жок, уялуу деген мындай да. Жок, мындай кылып койдум деп мындай эмете албайм да. Мен сыймыктанам деп айта албайм. Сөзсүз бул интервьюну апам көрөт. Койчу балам деп айтам. Ошого мисалы үчүн менин апам ушундай эрктүү аял да. Мисалы үчүн бир мисал келтирейин. Менин концертимде бир эле сөзүм: мен сизге концерт маалында гүл көтөрүп барам. Сизди камера тартат. Ыйлап албаңыз. Деп бетиңизди бузбаңыз. Ыйлабай отуруңуз дегенсем, Курманжан даткадайчы бир эмоция жок тосолгондо мен. Жанындагы сиңдилери, менин бир туугандар баары ыйлап атышат. Апам зыңкайып турат. Дагы деле ошо кадр бар. Апам зыңкайып отуруп берген да. Элдин баары апасы аябай эме экен деп. Строгий экен дептирби? Бир ыйлап да койгон жокко депчи. Анан үйгө келгендейинчи, эмне ыйлабадыңыз деп сурай берсем, сен айттың го ыйлаба деп. Камера тартып турат. Значит, балама керек нерсе бул. Мен ошол жерде уят кылып башым керек балам деп. Апам үчүн мындай нерселер эме да, законду аткарылыш керек. Ошол нерседен мен дагы апама мен ушуну сыймыктанам деп айта албайм да. Себеби апам үчүн мен дагы деле мындай достойный эмес, уул эмесмин деп элестете берем да. Дайыр, жашоонун дагы бир жарыгы болгон, дагы бир мааниси болгон бир чоң күчтүү сезим бар, сүйүү деген. Сүйүү жөнүндө сүйлөшөлү? Сүйлөшпөй эле коелу. Көңүл калганбы? Көңүл калгандан дагы мен жакында эле бир нерсени түшүндүм да. Сүйүү келбептир да мага. Вообще келбептир. Сүйүү жок экен да. Менин түшүнүгүм боюнча сүйүү жок экен. Демек аныктама да бере албайсыңбы? Бере албайм. Себеби буга чейинки мен сүйгөндөр ал сүймөс экен да. Сүйүү дегенде оюңа эмне келет? Кинодогу махаббат келет. Индийский кинодогу бир ал нерсе мисалы үчүн менде деле келген, бирок убактылуу келген да. Убактылуу эле. Кээ биркиleri вообще аз убакытта келген. Бир күндүк, 2 күндүк. Чын. Мындай төлүктүү келген эмес да. Мен ойлойм, чын-чынына келгенде сүйүү дегендин срок аябай бат экен. Мындай деп сурайлайынчы анда. Сүйүү сен үчүн
бүтүндөй аягы жок улуу чексиздикпи же убактылуу кумарбы? Убактылуу. Эгерде түбөлүктүү сүйүү болсо, значит мага келе элек. Күтөсүңбү? Айла жок. Күтөсүңбү? Каалайсыңбы? Каалайсың да, каалайсың. Кино. Шенесиң, мен 100% каалайм. Бир адам үчүн даже өмүрүм кыйгынга даяр болгондой сүйүү каалайм, шенесиңби? Ошол нерсени жаратыш керек эмеспи? Же күтүш керекпи? Сүйүшүм керекпи? Аны кантип жаратам мен? Сүйүп? Сүйбөй атсам кантип жаратам? Ошо эмнеге сүйбөй атасың? Билбейм да. Жок. Буга чейин жакшы көрүү сезимдер болгон да. Срок аз болуп атпайбы? Биз калып атабы. Мындай. Кызыгы кетип калды. Жакшы көргөн. Жаш балага деле жаңы оюнчу калып бересиң го. Ал деле сүйүү деп эсептейм да. Кызыгат бир күн эки күн ойногондон жана оюнчу каерде калганын билбейсиң да. Ошол сыяктуу эле да. Мен менен азыр теле көрүүчүлөрдүн көпчүлүгү ооба деши мүмкүн. Сүйүүнүн убактысы бирөөнүкү 2 күн болушу мүмкүн. Бирөөнүкү 2 жыл болушу мүмкүн. Бирөөнүкү 20 жыл болушу мүмкүн. Срогу бар. Пока что меники не долгосрочныйлар болду. Жакшы көргөн адамга биринчи жолу чын жүрөгүң менен толкунданып эмне белек бердиң эле? Гүл го дейм. Гүл белекке киреби? Ооба. Гүл? Необычно. Качан болгон? Канча жашыңда болгон? Серьезный уже студент кезимде болгон. Эгер тоок сүйүүнү айтсак, бул 7-8 класста болгон. Кат жазып, ал кезде биз еще кат жазып туруп, сумкасын таштап койдук. Сельва – современный онлайн-сервис, классифайд и маркетплейс с доставкой. Теперь покупать и продавать легко. Заказывайте товары, продвигайте свой бизнес. И самое главное, что Сельва доставит все в сохранности. Сельва. Удобно, когда все рядом. Чет мамлекетти чыгармачылыктын аркасында көп кыдырдың да. Көп улуттагы адамдарды көрдүң. Эс алып деле көп чыктың ар туурабы? Кыргыз болгонуңа сыймыктанган учурлар болдубу? Көп эле учурда. Себеп дегенде бир нерсе кызыктай нерсе айтайын. Мен кайсы мамлекетке барбайын, мени ошол мамлекеттин адамдары сен сулуу экенсиң деп айтышчу. Мен ошондон эмем көтөрүлгөн. Мен Кыргызстанда жүрүп эмес, мен башка мамлекетке барганда сен аябай татынакай экенсиң. Англисче сөздөр менен айтышкан. Көпчүлүк мамлекеттерде улуттар мени handsome деп, мындай сен жылдыздуусуңбу же сулуусуңбу деп айтышканда, ошол жактан таң калгам. Себептен алар мени ырчкадар тааныбайт, же эме болбойт да. Бир көргөн адам катары айтып атышат, Анан значит, мен ошол жерде эмем көтөрүлгөн да, уверенностьум. Стоп, айтып атпайбыз, значит, мен сулуу экенмин да. Красавчик турайым дечи. Мисалы үчүн ошол жакка барып, биринчи жолу эмени кызык окуяны айтып берелин да. Ошол жакта каяк болуп калды ошондо? Биринчи мен каяка бардым? По-моему, Индияга барган болуш керек. Индияга бардым беле, биринчи жолу вообще мындай эс алганы, биринчи ошол жака бизди биякта ким тааныйт? Бүт жак эме мусор бардак экен, ал жакка биз деле мусор тепип жүрөбүз да. Деп атсак, бир досум айтканда, силер кыргыздарды уят кылып атасыңар дейт. Достор менен жүрөбүз да. Жана аны кат кырып атабыз. Бизди ким таанып кыргыз экенибиз кайрып жазылып турат депчи. Биз анан эме гостиницага келип, сүйлөшүп отурганда анализ кылдык да. Каяктан келгендер? Биз деле индустар деп билип коюп атпайбызбы? Демек, биз 5 бала болобузбу, 4 бала болобузбу? Кайсы мамлекетте жүрбөйбүз? Улутубузду, мамлекетибизди мактоо гана алып келишибиз керек. Ошол жерде өзгөргөнбүз да. Ага чейин жинде болуп жүргөнбүз да, бизди эч ким тааныбайт. Любой нерсе кылсак жарашат. Эркиндик, Бирок бир ошо мамлекеттин бир адамы делечи,
Кыргызстандан келген мына иттер десин, ал кыргыздар жөнүндө көп адам айтат. Көргөн бир 4 тип келген ит кен аларды. Значит, Кыргызстан ошондой деп. Значит, ошондой эме өрчө чоңойот да. Ошондон кийин биз азыр мен аябай эме мындай маданияттуу туристмин азыр. Эки жака чыкканда. Любой жака чыкканда, то есть мен камерамен тартып аткансыз жүрөм, ишенесиңерби? Чет мамлекетке чыкканда биринчи Кыргызстандын эмнесин сагынасың? Абасын го дейм. Ишенесизби, абасын. Себеби баягы башка чет мамлекетке чыкпагандарга айта кетчү нерсе, Кыргызстандын абасы башкача, таптаза, эч нерсе жыттанбайт го бизге. Башка мамлекеттерге барсаңчы, абасы жыттанат. Аба жыттанат. Кадимкиде жыттанат. Аба жетпейт мындай. Короче, башкача. Демек абасын сагынасың. Ошол эле Францияга бар. Францияда жана жерде баары жыт бар, мындай мусордун жыты жыттанып турат. 1000 кооз болуп турса да жыт берип турат да. Дайыр, сен үчүн улуттун баалуулугу деген эмне? Улуттун баалуулугу бул мекен, тил. Негизи эле кыргыз болушун бул улуттун баалуулугу деп эсептейм да. Өзүңөн кийинки айрыкча азыркы биздин жаш муундарга ушул улуттун баалуулугу боюнча кандай кеңеш берет элең? Азыркы жаштарга айтарымчы, кыргыз тилинде так сүйлөсүн каалайт элем да. Себеби бара-бара азыркы жаштарыбыз башка улуттун тили менен аралаштырып, өзгөчө бир жаңы тил ойлоп таап атышат да, бирок так кыргызча сүйлөсөчү. Мен ошону менен сыймыктанар элем да, биздин жаштар мененчи. Кудайга ишенесиңби? Албетте. Биринчи жолу Кудай деп аң сезим менен туюп, өзүң айткан жагдай качан болду эле? Жаш кезде го дейм. Бул жаш кезде балдар менен ойноп жүргөндө информацияң бар. Дин тууралуу, кайсы динде экен. Бирок жан дүйнөңө, жүрөгүңө келген мал бир момент болот экен да. Бул жана кышында биринчи жолу болгону бул ушул. Биз балдар менен тамбашка чыгып алып, биринчи этажга карга секирчү элек да. Анан биринчи жолу секиргенимде ошондо жүрөгүмө ушул Кудай деген келген да. Себеби баягы секиргенде болосом аз эле, кичине эле да. Баягы жерде жана кинодо да замедленный кадр болгон. Мен түшүп карга, үйүлгөн карга секиресиң да. Түшүп бутум жеткичекти мен көп нерсе тууралуу ойлонуп койгом да. Кудай. Ошол жерде да Кудай бутум сынбаса экен, апам урушпаса экен. Ошол жерде, мисалы үчүн ошол эле да бир мисал кылсам, же болсо баягы жайында балдар менен сууга кирингени барабыз го, чөмүлгөн. Ошондо деле вроде дария кичинекей эле, наркотке өтүш жөн эле да, агым катуу болуп атат. Түшсөң агызып кетет, ошол жерде же бутум кыпчып калат ташка. Ошол жерде дум чугуп атып Кудай жөн. Кудай дегенсиң, Эгерде Кудай тааламга түздөн түз ачык кайрылуу мүмкүнчүлүгү болсо, кыргыз эли үчүн эмне сурамаксың? Билесиң, мен мүмкүнчүлүк күтпөйм. Мен Кудай мени угуп турат, көрүп турат деп эле күндө эле кайрыла берем. Өзүм үчүн деле, иштерим үчүн деле. Мен түздөн түз мени угуп турат, мени карап турат деп. Жана андай проекттер бар го, камералар менен бүт биреме үйгө тыгып коет дагы, ошо үйдүн ичинде жашай беришет го. Любой жерде камера бар. Мен Кудайды ошондой эле көрөм да. Мен жашоом полный билет. Мен ичимдеги, сыртымдагы кылган иткенин баарын билет. Туура эмес иш кылганда аябай кечирим сурайм. Себеби дегенде көрүп турат да. Мен ошо туура эмес деп коем. Ошондуктан мен түздөн түз эле кайрыла берем. Кудайдан мүмкүнчүлүк күтпөйм да. Кудайдан көбүрөөк кечирим сурайсыңбы, же ыраазы болосуңбу? Шүгүрчүлүк көбүрөөк кылам. Себеби ар бир нерсе шүгүрчүлүк кылам. Мисалы үчүн кээде болуп калат да.
ошо той өзүм кесимин айтайын, башка нерсени айтпай. Кээде болуп калат, сүйлөшкөн акчадан бир аз берип коюшат. Ал жерде санап отурбайсың да, конвертти ачып. 2000-3000 сом аз берип коюшат. Ошону алып кетип атып да, наразы болбойм ошол той ээсине, ишенесиңерби? Себеби ушунусуна да шүгүр. Жаман да ойлобойсуң. Жаман да ойлобойм. Себеби менде да ошондой болуп калат. Мен да той өткөргөм. Эмеде бардакта билбейсиң, мында канча салып аткан потеря. Биз ошондой моментте барабыз да, кашшайыпчы. Прям антрак болуп, элдин баары ызы чуу болуп атканда барып, аны заранее эч ким даярдабайт. Дайыр келет эле ырдаганы. Ошого даярдап коеюн дебейт. Анда бир аз күтүп каласың, жинденесиң, конечно. Бирок аны да түшүнөсүң да, той ээсинде. Эмне сени азыркы учурда аябай ойго салып ойлондурат? Кээде досуң мененби, жашоодо ар түрдүү болуп калат да. Тууганың мененби, мындай жакшы мамиледе болосуң да. Сен болгон күч аракетиңди ал адамга жумшайсың. Финанс болобу, башка болобу, моралдык жактан чынныгы от души мамиле кыласың да. Мени ойлондурганы, бирок ошол адам мага ошол эле көз караштабы деп ошол нерсе ойлондурат да. Балким андай эмес. Ошону толук ачык билбегениң үчүн ойлонот экенсиң да. Кээде ойлондурат да, мындай. Может, маска чагып. Корком да ошондой нерсе. Өзүңө билинип, өзүң байкап, сенден мындай үлгү алган, сенден бир азыркы тил менен айтканда мотивация алган жагдайлар болгонбу жашооңдо? Сырттан бирөө жарым. Жакында эле бир окуя болду да. Мен үчүн таң калыштуу эле окуя болду да. Себеби меценат бир байке бар да. Өзү бай, миллионер. Аны чайга чакырып, баласын ээрчитип келиптир. Үчөөбүз тамактанып отурдук. Тамактанып, сонун сүйлөштүк да. Андай адамдар менен мынтип баарлашкан өзгөчө бир эргүү алып келет да мага. Аларда опыт көп, жашоодон болгон. Анан мен өзүм опытымды айтып бердим, жашоомду айтып бердим. Аны үйгө келгенден кийин жана байке эмес, баласына мага СМС келип атпайбы. Сиз менен сүйлөшкөнүм аябай кубанычтамын, сизден аябай көп мотивация алдым. Мотивация. Өзүңдүн атаңдан албайсыңбы дедим да. Сен атаң кандай киши десем, жок, ал атам да. Сиз башкасыз. Значит, мен да бирөөгө мотиватор боло алат экенмин да. Ошол нерсенин себеби эмне деп ойлойсуң? Көпчүлүк учурда чармачылык эмес, мында жашоодо мен өзүмдү мындай ырчы, жылдыз катары эсептебейм да. Жөнөкөй эле адамдай эле жүрө берем да. Унутуп каласың. Унутуп калам. Может, ошондо мындай таң калганым ошондо болуш керек. Эмнеге менден мотивация алып атат деп аябай таң калдым да. Жана тамактануу учурунда, маек учурунда сөз эмне жөнүндө болду эле? Жашоо тууралуу. Менин жашоомдо эмнелер болуп өттү, ошол жөнүндө. Алардыкы. Анан көпчүлүк учурда, мисалы үчүн, ушундай адамдар менен сүйлөшкөндө мен ал адамдардан мотивация алам да. Бул учурда, значит, мен да бирөө мотиватор болдум да. Билинбей. Мына ушундай ардактуу көрүүчүлөр, бир нече суроолорду берип, Дайырдын жан дүйнөсүнө, ички аламына баш бакканга аракет кылдык. Дайыр, эмне айырмачылык байкадың? Программага чейинки, анан программадан кийинки. Мен аз эле адам ачат да жан дүйнөмдүчү. Мен көбүнө ачыла бербейм да. Биз ачтык. Жанагы зона комфорттан бар деп атпаймынбы? То есть ошого эч кимди киргизбейм да. Ошон биз да кире албай калдык ошол жакка. Жок, кирип кеттиңер себептегенде. Дагы интервью бүтүп калганда таң калып атам. Себеби мен дагы күтүп атам да. Дагы сураса экен. Эми бул суроолорду достор биз Дайырга бердик. Дайырдын жооптору Дайыр көрүнгөн күзгү болду да. Эми ушул эле суроолорду Дайыр сага берген суроолорду эле сен уруксатың менен биз көрүүчүлөргө берели. Ободо Music YouTube каналына баш багып, каалаган сурооңузга жооп берип көрүңүз. Сиз дагы бул күзгүдөн каранып көрүңүз. Анан жакшы жоопторго сөзсүз биздин редакциянын атынан белектерибиз бар. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип жетти. Убактыңды бөлүп, маек коруп бергениңе сага чоң рахмат. Бүтүп калганы жаман болду. Эмелер ачыла баштады. Каналдарбы? Чоң рахмат силерге, себептегенде мындай
чын айтайын, мындай психологка келгенде болдум да. Мындай башка интервьюларда мындай кетким келе берет го. Анда неудобный суроолоруна жооп бергим келбей. А бул жерде мындай реально мындай эме ала алдым да. Балким мен ушул максатта келдим да. Ушундай Балким сага ушул нерсе керек болуп аткан. Жакты. Сон рахмат. Анан айтып өтпөдү. Чындап эле ар бириңиздер ушул суроолоргочу ичиңиздерден деле жооп бере алсаңыздар. Себеби бир аз ойлонууну талап кылат экен. Паузага басып коюп деле ойлонуп туруп жооп берип кийинки суроого өтө бериңиздер. Силердики жеңилирээк болот экен дейсиңби?